Assalamu alaikum, bizdin YouTube kanalımыздың катталуучулары. Biz бүгүн сиздерге YouTube'га кантип түз эфирге чыгабыз. Буга чейин biz башка bir видеодо OBS Studio менен түз эфирге чыгууну көрсөткөнбүз. Бүгүн болсо андан да жакшы, андан да оңой bir жол менен чыгууну көрсөтмөкчү болдук. Biz кандай кылабыз? Анын үчүн өзүбүздүн интернетибизге киребиз. Бул жерден интернетке кирген кезде Google'дан StreamYard дегенди бассак, StreamYard.com деп кирет экенбиз. StreamYard.com деп кирген кезде мынакей биз буга чейин дагы өзүбүздүн түз эфирлерди уюштурганбыз. Жана StreamYard аркылуу бир канча соц тармактардан, YouTube'дан, Facebook'tan бардыгы менен бир учурда түз эфирге чыкса болот экенин сиздерге көрсөтүп бермекчибиз. Кандай кылабыз? Анын үчүн мына бул жерден плюс белгисин басабыз. Add a new destination деп. Муну баскан кезде мынакей бизге Facebook page, group, profile, LinkedIn page, LinkedIn profile деп кетип атат. Бул жерден карасак мына YouTube канал дейт. Бүгүн ошол YouTube'дан түз эфирге чыкканды жана өзүбүздүн экранды көрсөтмөкчүбүз. Biz YouTube'ga girgen кезде мындай бизден уруксат сурайт. Уруксат берилгенден кийин бизге мындай экран пайда болот. Бул жер негизинен StreamYard англис тилинде экен. Орус тилине которуп алсак да болот, бирок биз азыр англис тилинде эле көрсөтө берүүнү туура деп чечтик. Бул жерге эмне дейсиз? Түз ободо же билбейм, сиздин өзүңүздүн темаңызды жазасыз. Андан кийин болсо бул жерге эфириңиз тууралуу маалымат бересиз. Эфир тууралуу маалымат. Бул жерге түз обонун темасы деп коелу, сиздерге дагы түшүнүктүүрөөк болсун. Андан кийин бул жерде privacy деген жерге кирген кезде эң үстүн тандасак бул жалпыга ачык болот, коомчулуктун бардыгы көрөт. Экинчисин тандай турган болсок, unlisted дейт. Бул жерден сиз ссылка жиберген гана адамдар көрө алат. Private деген бул болсо жашыруун деген. Кааласак муну эч ким көрбөй турган. Биз азыр экинчисин тандап туралы, анткени бул эфирди биз бирөөлөргө көрсөткүбүз келген жок. Баардыгын көрсөтүп беришибиз керек. Анда unlisted дегенди басып туруп, дагы бул жерде бир нерсе бар. Schedule for later деген бар экен. Балким англисче акценти кандай окулат билбейм, бирок мен ушундай окудум. Бул жерде баскан кезде биз расписание түзүп коюп, бир аз кийинирээк көрсөтө турган кылсак болот экен. Бул жерге өзүбүз даярдап койгон, алдын ала даярдаган сүрөттөрүбүздөн койсок болот экен. Мисалы биз бул жерде мисалы Wi-Fi код деп ушул сүрөттү коюп коелу. Андан кийин today деп турат. Биз бул жерди басып туруп эртеңкиге эфир даярдасак болот, же болбосо бүгүн эле today деп эле азыр деле чыга бере турган болуп. Азыр биз түз эле дароо чыга бере турган болсок, анда муну алып туруп great деп басабыз. Бизге мындай болуп чыгат. Бир аз күтөбүз. Микрофонду, камераны бардыгын текшерип атат. Мына биздин азыр камерабызды көрсөтүп атабыз. Бул жерден болсо камераны өчүрүп койсо болот экен. Жөн гана үнүбүз угулуп атат. Биз көп сөздү узартпастан Enter Broadcast Studio деп кете беребиз. Мына бизге StreamYard'дын студиясы ачылды. Бул жерде карасаңыздар, мына биз өзүбүз көрүнүп атабыз. Add to stream дегенди бассак, мына түз эфирге чыкты. Андан кийин бул жерде эң жакшы жери share экран кыла алабыз. Өзүбүздүн экранды share кылсак болот. Экранды көрсөткүбүз келип атат. Мына поделиться деп туруп, мындай болуп экранды көрсөтсөк болот. Экранды кайра алып койгон кезде мындай болуп өзүбүз чыгабыз. Бул жерде карасаңыз, мына плюс деген белги басылды. Кайра минусту бассак чыкты. Андан тышкары биз бул жерге invite дегенди басып, дагы биз бул жерден плюс белгисин басып, бул жерден бул линкти, ссылканы копия кылып алып туруп, WhatsApp'tan бизди эфирибизге кошо турган коногубузга жиберип, бул жерге дагы бир конок кошсок дагы болот экен. Андан тышкары, эгер өзүбүз эле чыга турган болсок, экраныбыз менен өзүбүз чыкмай болдук. Бул жерге келебиз да Go Live дегенди бассак, түз эфирге YouTube'га кетет экен. Азыр болсо мына YouTube'га кетип баштады. 7 секунда болду. Эми эмне кылабыз? Биз YouTube'дан өзүбүздүн каналга киребиз.
Биз өзүбүздүн YouTube каналыбызга кирген кезде мына карасаңыздар, бул жерде түз обододур. Бул жакта биздин эфирибиз кетип жатат. Бул жерде YouTube'дагы шилтемени, көчүрүп алып туруп, биздин эфирди көрүүчүлөргө, кароочуларга жөнөтсөк болот. Же болбосо биздин YouTube каналыбызда катталуучу болгондор бизден барган дароо эле жана эскертүү коңгуроо баскычын басып койгон болсо, эскертүү барат, түз эфирге чыгып баштады деп. Анда ал жерден дароо эле биздин эфирибизди көрүп баштайт. Кайрадан биз өзүбүздүн StreamYard студиябызга кайтып келдик. Бул жерге келген кезде байкаган болсоңуздар, мына StreamYardдын бул жерде өзүнүн эмблемасы чыгып турат экен. Муну эгерде кааласак, бул жерден биз StreamYardдын эмблемасына өзүбүздүн эмблемабызды алмаштырып алсак болот экен. Бир айлык, жылдык болуп төлөмдөрү бар экен. Эгер ошол төлөмдөрдү аткарып койгон болсок, мен байкашымча бир айга эле болсо $20 төлөйт экен. Балким бир аз гана түз эфирге чыга турган болсок, бир айлыгын төлөп койсок болчу да. Эгерде бир жылга ала турган болсок, анда дагы да арзандайт экен, скидкалары менен берет экен. Аларын да байкап көрсөк болот. Андан кийин биз ушул жерден гана түз эфирди уланта беребиз. Түз эфир уланып жатат. Мына карасаңыздар, 2 минуттан ашып калды. Бизге түз эфирге конокко келгендер бул жактан өздөрүнүн комментарийлерин жазып калтыра алат экен. Комментарийлерин жазып калтырганда, сиз бул комментарийлердин үстүнө бир басып койсоңуз, бул жерге мындай болуп чыгат экен. YouTube'дан да ушундай болуп көрүнүп турат. Өзүңүз бул жерден баннерлерди уюштуруп алсаңыз болот экен. Баннерлер мындай астынан жазуу болуп өтүп тура турган, же болбосо мындай болуп, урматтуу мугалимдер, суроо болсо жазыңыздар деген сыяктуу болуп баннерлерди чыгарып, буларды даярдап алсак болот экен. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, биз колдон келишинче бул жерден түшүндүргөнгө аракет жасадык. Дагы да мунун ичин дагы да карап чыксак болот. Мисалы, настройкалары бар экен, камеранын настройкасы, аудионун настройкасы, менин үнүм кетип жатат. Микрофон тагып алган болсок, бул жерден дагы ошол микрофондорубузду, үнүбүздү тууралап алсак болот экен. Green screen деп, бул баягы биздин аркабыздагы жашыл түстү кесип кое турган. Кыскасы көп жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Андан кийин сиз YouTube'дагы берүүңүздү токтоткон кезде бул жерде кызыл жазууну End Broadcast дегенди басып, YouTube'да эфириңизди токтотсоңуз болот. Бул жердеги эфириңизди болсо Live Studio дегенди басып токтотот экенсиз. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, бүгүн биздин айталы деген маалыматтарыбыз ушулар болду. Биздин алдыда 8 майда боло турган ЖРТдан 200+ балл алуу жана чет элде окуунун жакшы жаман жактары деген темадагы. Сиздерди болсо ошол биздин түз эфирди көрүүгө жана бул видеого класс басып коюуга чакырабыз. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, биз сиздерге ийгилик гана каалайбыз. Жашоонун рахатын сезип жашай бериңиздер.